Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Соттолгон экс-депутат Садыр Жапаровду бошотууну талап кылган тарапташтары миллион кол чогултууга камынышууда. Бул маалыматты Вести KG сайтына алардын Бишкек штабында маалымдашты. Белгилүү болгондой, бүгүнкү күнгө чейин 200 000 кол топтолгон. Облусунан эле 50 000 кол топтолгон дешти Садыр Жапаровдун тарапташтарынын штабында. Бүткүл республика боюнча иш жүрүүдө жана биз Садыр Жапаровдун бошотулушу үчүн миллион кол чогултмакчыбыз. Белгиленгендей, кол топтоо 10 аксакал тарабынан демилгеленген. Биз болгону тарапташ активисттери катары анын акталышы үчүн күрөшмөкчүбүз. Эске салсак Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митингди уюштуруу жана ошол малдагы Скөл облусунун башчысы Эмилбек Каптагаевди барымтага алуу боюнча күнөөлүү деп табылып, 11,5 жылга эркинен ажыратылган. Кийин Жогорку сот Жапаровдун жактоочусунун арызын жарым-жартылай канааттандырып, жаңы кодекстердин күчүнө киргенине байланыштуу жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскарткан. Чыпалак Баатыр Кайман аты менен белгилүү кыргызстандык келерки жылдагы парламенттик шайлоого катышууга ниеттенүүдө. Бул тууралуу ал Супер KG порталына берген маегинде билдирген. Аликенов мындай чечимге элдин колдоосу менен келгенин белгиледи. Карапайым эл өзү колдоп шайлоого бар деп жатышат. Мен дагы алардын колдоосу менен мекен үчүн күйгөн, жүрөгү кыргыз деп соккон адамдарды чогултуп партия түптөп шайлоого катышууну чечтим. Партияны өзүм жетектейм. Партияга кишилер чогулгандан кийин анын атын коюп, программасын иштеп чыгабыз. Андан соң эл алдына чыгабыз. Азырынча жүрөктө жалыны бар эл үчүн күйгөн адамдарды партияга чакырам деген Чыпалак Баатыр. Эске салсак, кече жакында эле депутаттык ордун үчүн күрөшө тургандыгын эстрада ырчысы Кайрат Кыргыз дагы билдирген эле. Ал бүгүнкү күндө ага бир нече сунуш түшкөнүн айтып, бирок кайсы партия менен шайлоого катышарын тактаган эмес. Оштун Алай районунда кен казуучулар менен жергиликтүү тургундардын мушташы дээрлик 1 айдан бери иликтенүүдө. 20дан ашуун адам аралашкан чырдан улам 6 киши сурак берип жатат. Калгандары тергөөдө күбө катары өтүүдө. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев Азаттыкка билдиргендей, 28-сентябрда Молмет кен ишканасынын 7-8 жумушчусу сары таш казып жаткан учурда Ташкороо айылынын 25 тургуну аларга каршылык көрсөтүшкөн. Ортодо мушташ чыгып, жашоочулар ишканага таандык бир чатырды өрттөп, бир КАМАЗдын жана казуучу транспорттардын айнектерин талкалашкан. Эки тараптан 3 адам жаракат алган. Жергиликтүү милиция жазык кодексинин 266-беренеси баштык боюнча тергөөнү баштаган. Андан тышкары жол меткен ишканасынын ишмердиги жоруктар жөнүндөгү кодексинин 113-беренеси, коммерциялык же бөлөк уюмда ыйгарым укуктарды кыянат пайдалануу жана 115-беренеси кен казуу курулуш жумуштарынын жарылуу коркунучу бар же бөлөк жумуштардын эрежелерин бузуу менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Милиция аталган ишкана жергиликтүү компания экенин билдирди, бирок кимге таандык экенин айткан жок. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жаш математик Арсен Ракымбеков менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн аппараты кабарлады. Өкмөт башчы Арсенди математика менен менталдык арифметиканы өздөштүрүү менен чоң жетишкендиктерге жеткени, ошондой эле эл аралык сынактарга жана олимпиадаларга ийгиликтүү катышуусу менен куттуктады. Сенин ийгиликтериң Кыргызстандын өсүп келе жаткан мууну, интеллектуалдык жактан абдан өнүгүп жатканынын, ачыктыгынын, ийкемдүүлүгүнүн дагы бир жолу далилдеди. Менталдык арифметика логикалык ой жүгүртүүнү, аналитикалык көндөмдөрдү өнүктүрүүгө, билимди системага салууга жардам берет. Мугалимдер балдардын болгон дараметин ачыш керек. Алардын тилди үйрөнүшүнө туура багыт жана дем бериши абзел, деди Абылгазиев. Премьер-министр Арсендин ийгиликтерге жетүүсүнө салым кошкон апасына жана устатына ыраазычылык билдирди. Өкмөт башчы аларга жаш муундардын сапаттуу билим алышына шарт түзүш үчүн мамлекет жасап жаткан иш-аракеттер тууралуу айтып берди. Соңунда өкмөт башчы Арсенге чакан белектерин тапшырды. Мунун алдында кыргызстандык окуучу 12 жаштагы Арсен Ракымбеков Россия 1-телеканалындагы «Удивительные люди» берүүсүнө катышып, эфирде математикалык эсептерди тездик менен чыгарган. Ушундан кийин ага интернет басылмалары жана социалдык тармактын колдонуучулары калькулятор бала деп ат коюшкан. Арсен менталдык арифметика боюнча 2018-жылкы дүйнөлүк олимпиадага катышып алдыңкы орунду алган. Казакстанда өткөн олимпиадада 1-орунду камсыз кылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмянов өзүнө тагылган айыптардын биринде мойнуна албайт. Бул тууралуу ал бүгүнкү соттук отурумда билдирди. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук сотунда өтүп жаткан сот отурумунда Илмянов: "Мага тагылган айыптардын баары жалган, мен күнөөлүү эмесмин. Мага тагылган айыптардын биринде эч качан мойнума албайм. Сотто көрсөтмө беришкен күбөлөрдүн биринде тааныбайм, алар да мени таанышпайт. Бир гана Чыныбек Анарбек уулун тааныдым, анда партиялаш катары эле билем. Ал Кыргызстан социал-демократтар партиясынын штабында иштеген. Мени Россияда кармашкан эмес, мен УКМК өзүм келгем", деп билдирди Икрамжан Илмянов.
Россиянын Санкт-Петербург шаарында Всеволожск районунда кыргыз жаранды көчөдөн атып кетишти. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, окуя 21-октябрда Шувалов көчөсүндө номер 4-үйдүн жанында катталып, анда 24 жаштагы кыргызстандык жигитке ок тийген. Көчөдө турган кыргызстандык жигиттин жанына 20-25 жаштардагы эки адам келип чылым сурашкан. Тамеки бербегенден соң аны тапанча менен көкүрөк тушуна жана бутуна атып кетип калышкан. Всеволожск районунун полициясы териштирүү ишин баштаган деп жазылат маалыматта. Ташкенттин Юнусабад районунун акиминин архитектура, капиталдык курулуш жана коммуникацияларды жакшыртуу маселелери боюнча орун басары Коробс айыбы менен камакка алынды. Бул тууралуу Эркин Европанын өзбек кызматы шаардык акимчиликтеги өз булактарына шилтеме кылып билдирди. Маалыматка караганда, учурда акимдин орун басары өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагында камакта. Булактын айтымында, аткаминер $5000 өлчөмүндө пара алып жаткан маалда кармалган. Анын үйүн тинтүү учурунда $1 миллион жана Мальдив аралдарына сатып алынган 2 авиабилет табылган. Бирок азырынча бул маалыматты башка булактардан тактоого мүмкүн болгон жок. Өлкөнүн ички иштер министрлиги менен башкы прокуратура акимдин орун басарынын кармалышы боюнча комментарий берилет. Былтыр сентябрда аталган райондун мурдагы акими Бахтиёр Абдусаматов $400,000 пара алып жатканда кармалган. Быйыл май айында сот аны кызмат абалынан кыянаттык пайдалануу беренеси боюнча күнөөлүү деп таап 5 жылга эркинен ажыраткан. Булак Борбор Азия жаңылыктар кызматы. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 2018-жылдын 21 ноябрында Вильнюс шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Литва Республикасынын өкмөтүнүн ортосунда дипломатиялык паспорттардын ээлерин визалык талаптардан бошотуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамына кол койду. Бул тууралуу президенттин аппаратынын басма сөз кызматы билдирди. Мыйзам Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан 2019-жылдын 12-сентябрында кабыл алынган. Макулдашууда анык дипломатиялык паспорттардын ээлери үчүн 90 күндөн ашпаган мөөнөткө визалык талаптарды өз ара жокко чыгаруу каралган. Аталган мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Литва тарапка жогоруда көрсөтүлгөн макулдашуунун күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол жоболор Кыргыз Республикасы тарабынан аткарылганы жөнүндө кабарлоого тийиш. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Борбордук шайлоо комиссиясы жалпы кыргызстандыктарга эртеңки 2020-жылдын 4-октябрында өтүүчү жогорку кеңешке карата шайлоого карата старт бергени. Парламентте канча жылдан бери ал жактын кумарын татып калган карт бөрүлөр көнгөн адат боюнча кезекти саясий шахматтык жүрүштөрдү жасоого киришти. Бирок азырынча ал тууралуу так маалыматтар ачыкка чыга элек болгону менен Кактус Медиа буга чейин кайсы депутат кайсы партиялардын канатында күн көрүп, ал партиялардын ичери суусу түгөнгөндө кайсы партияларга секири катышканы тууралуу кызыктуу инфографика жарыялады. Анда маалыматка ылайык парламенттин азыркы 6-чакырылышында олтурган депутаттардын 31,6% же 120 депутаттын 38 депутаты буга чейин ар кандай партияларга тийип чыгышкан. Алардын эң эле көп саясий эмелери катары төмөндө депутаттар аталган. Каныбек Иманалиев бул багытта рекордсмен. Ал депутаттыкка келүү үчүн буга чейин 4 партияга кирсе, азыркысы Атамекен 5-партия катары саналат. Алгач ал 2005-жылы Демократиялык күчтөр союзу, 2007-жылы Туран партиялары менен жогорку кеңешке чап салган менен алардан жолу болбой, акыры 2010-жылы Ар намыс партиясына жабышып жүрүп максатына жетет. 2015-жылдагы шайлоо алдында алгач Замандаш Современник партиясы аркылуу кадам таштаган менен шайлоого аз калганда Атамекенге илеши калып мандат алган. Замандаштын өтпөй калаарын 6-туюму сигнал берген кочамасы. Андан кийин азыркы бир болчу Акылбек Жапаров турат. Ал 1993-жылы КСДП, 2000-2005-жылдары Демократиялык күчтөр союзу партияларынан бактысы ачылбай, 2010-жылы бул да Ар намыска чиркешип жүрүп парламентке келип калат. Ал эми 2015-жылы Атамбаев тарабынан шашылыш түзүлө калган жалаң капчыктуулардын командасын түзгөн Бир бол партиясына кире качып, кайрадан жогорку кеңешке келүү мүмкүнчүлүгүн алган. Дастан Бекешев бир мезгилдери жаштардын катарын толуктап, жаштарга берилчү квотанын арты менен алгач 2010-жылдагы шайлоодо Ар намыс аркылуу парламентке келсе, 2014-жылы Ак ниет партиясына өтөт. Бирок юрист эмеспи, нары бери жагын карап терең анализдеген байтөр бир жыл өтпөй тагыраак 2015-жылкы шайлоодо бийликчил КСДП партиясын көздөй сызган. Ал эми Динара Исаева эжекебиз бул тармакта эң эле жолдуу депутаттардын бири, айтпасак да белгилүү эжекебиз Бакиев менен бирге качып кеткен Данияр Үсөновдун жубайы. Убагында бул үй бүлөнүн айткандай дегендей болуп турган. Жолдош Үсөновдун башынан бакыт тайганы менен эжекебиз дагы деле парламентте 3 партияга тийип, үчөөндө тең бактысы ачылган. Алгач жогорку кеңешке Бакиевтердин ак жол менен келсе, ал кеткен соң айтылуу бригада мүчөлөрүнүн партиясы саналган Ата журт партиясына уч кашып кайра келет. Убагында аталган фракциянын лидери Камчыбек Ташиев Исаеваны жогорку кеңештен кетирем деп, бирок ордунан да козгой албай койгон. Кийин 2015-жылы кайрадан эле ошол бирок Бабановдун партиясы
партиясынын арты менен республика ата журт менен 3-чү ирет парламентке келүү мүмкүнчүлүгүн алган. Улан Примов башкасын айтпаганда да ушул ай башы кичи мекен Гүлчөгө 9 миллион сомдук арка, андан көп өтпөй эле милиция гана салып берип, коомчулук тарабынан талкууда калган депутат Улан Примов алгач 2010-жылы ата журтка, андан соң 2014-жылы республикага тиет. Ошол экинчисинин арты менен 2012-жылы Ош шаардык кеңешке 2-чи ирет депутат болуп шайланып барат. Бирок негедир 2015-жылы бийлик жыл КСДПга өтө качат да, акыры ал аркылуу азыркы мандатына жетип жанытынат. 2007-жылдагы шайлоодо ал кезде бийликчил саналган Ак жол партиясы аркылуу парламентке 1-чи ирет келген Азизбек Турсунбаев жыйындар залынын эң артында олтуруп, алгачкы жылдары мыйзам жазмак түгүл сөз сүйлөй албай жүргөн менен кийинчерээк тоодой бактысы ачылып вице-спикерликке секирик жасаган. Ал эми 2015-жылы биринчи бир болго баш кошкон менен негедир ошол эле жылы кайра айнып Кыргызстанга кетип калган. Дегенибиз менен ал шайлоодо Кыргызстанга эң көп добушту дал ошол Турсункулов алып берген. Бакыт Төрөбаев Атамбаевдин дарысынын күчү менен Бабановдун республикасынан талак алып 2012-жылы өзүнчө өнүгүү партиясын негиздейт. Ага чейин Бакиевдердин ак жолунда ак кызмат кылып алгачкы ирет Ак үй босогосун аттаганы бар. Алар кеткен соң 2010-жылы Өмүрбек Бабановдун партиясына жабышып жүрүп 2-чи ирет парламентке келет. Ал эми 2015-жылы ага өзүнүн өнүгүү прогресси менен 3-чү жолу депутат болуу энчиси тиет. Дал ушундай эле коёндой окшош саясий доңкумай бир бол партиясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун да биографиясында жазылды. Ал алгач Төрөбаевдай эле ак жол менен Ак үйгө кирген болсо, 2010-жылы республика аркылуу депутат болот. Ал эми ошол эле жылы алгач бир бол либералдык демократиялык партияны негиздеп, кийин тагыраак 3 жылдан соң эми бир бол мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик саясий партиясы деген аталышта кайрадан каттоодон өткөндө 2010-жылы бул да Бабановду пошол деп өзүнүн партиясы менен 3-чү ирет парламентке келген. Ал эми аты жыты эч кимге белгисиз Абдумажит Юсуров деген учурдагы өнүгүүчү депутатта билинбейлүү 3 партияга тийип чыкканга үлгүрүптүр. Алгач Ак жол, андан соң Содружество, акыркысы мандат алып берген өнүгүү прогресс болуп калат экен. Улуу Британиянын Эссекс аймагында жүк ташуучу унаадан 39 адамдын өлүгү табылды. Бул тууралуу жергиликтүү полиция кызматы билдиргенин РИА Новости жазды. Полиция кызматы жергиликтүү убакыт менен түнкү саат 1:40 Грейс шаарындагы өнөр жай жерине чалуу боюнча барышкан. Ал жердеги жүк ташуучу унаанын ичинен 38 чоң адамдын жана бир өспүрүм баланын сөөгүн табышкан. Учурда каза болгондордун өздүгүн тактап жатабыз. Бирок бул иш бир топ убакытты алышы мүмкүн, дейт полиция кызматкери Эндрю Маринер. Анын айтымында жүк ташуучу унаа Англияга Болгариядан 19 октябрда Халихет порт аркылуу келген. Аталган порт Ирландия менен чектешет. Маринер белгилегенде 25 жаштагы унаанын айдоочусу өлүмгө шектүү катары кармалган. Ал эми премьер-министр Борис Джонсон окуяны билгенде таң калганын айткан. Мен Ички иштер министрлигинен такай маалыматтарды алып турам, эмне болгонун так билүү үчүн Эссекс аймагынын полиция кызматы менен тыгыз иштешүүгө киришем, деп премьер-министр Твиттер баракчасына билдирүү калтырган.